Assalamu alaikum, salamatsızbı. Siz Desin TV kanalın görüp jana ugup jatasız. Menin atım Bakıt Sulayman. Urmatlı görermanım. Bugün biz Ukraina-Orus soğuşu jakın arada toktoybu. Munay produksiyalarının geleceği kanday bolot? Kırgızstanda dağı benzin, gaz kımbattap ketpeybi? Muna şolar tuuralı söz kızılmakçыбыз. Anda emесе meni bolуңуздар. Urmatlı görermanlar, aldın ala menin kanalımdı ança mınça koldoп жаткан görermandarıma ыраазычылык bildirip koyayın. Şabralı Bakıyevич degen geçe görermanım 1000 rubl kotorup koyuptur. Abdan çoğun rahmat. Ondan sırtları daima koldoп жүрgön Şarkül, Zaynagül, geçe günü Amerikadan Gülsara koldo көрсөттү. Наркулова çoğun rahmat. Şinti ança mınça koldoп turganыңыздарга biz abdan kımbat aparaturalardı alıp geldik. Jarımın menin koldoçu inim alıp berdi. 250.000 somduk aparat aldım. Geçe gün aytkamın jarımın uşinti akırından kutulup jatabız. Ança mınça koldo көрсөткөн menin görermandarıma sizlerge men çın жүрөгүмдөн rahmat aytamın. Antkeni bizdi sizlerden başka menin görermandarımdan başka koldogon sponsorlar tigiler bular proyekt degenler bizde yok. Biz özübüz kalagan nerseni tartabız, özübüzdün жүрөгүбүздөгү nerseni kılabız jana aytabız. Бүгүн болсо ушул Орус Украин согушу кандай болот? Мына бензиндер кымбаттап бара жатат, көрүп атасыңар. А биз мындай кылып аналитика кылганыбызда Putin буга чейинки сөздөрүндө кандайдыр бир дипломатиялык, кандайдыр бир сүйлөшүүгө келе турган тондо сүйлөйт эле да, мындай ачык мындай тиги бу дебей сүйлөшөбүз болот деп. Азыр деле сүйлөшөбүз деп жатат. А бирок азыр өзгөчөлүгү эгерде бизге каршы ошол түндүк Атлантика НАТО уюмунун мүчөлөрү кандайдыр бир фактылары менен мындай аскери аракеттерди жасаса, биз эми туура эле ошолорду чыккан жеринен согобуз деген ойлорду айтып жатышат. Муну Медведев жана башка чоң расмийлер бардыгы талкуулап, ошондой эле мындай геосаясатты карап көрсөңүздөр, абалдын өтө курчуп бара жаткандыгын көрөсүздөр. Албетте биздин кичинекей Кыргызстаныбыз өз алдынча бир мындай нефти продукцияларын көп жеткиликтүү деңгээлде иштеп чыгууга техникалык жактан мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Мисалы үчүн бизде 1 миллион 1,5 миллион тонна нефти продукциялары керектелсе, биз анын көпчүлүгүн ошол Орусия анча мынча Казакстандан сатып алып турабыз. Ал эми бизде эгерде биз толук иштетсек бир 10-15 жылга жете турган 15 миллион тоннадай ошондой нефти продукцияларыбыз жер астында кендерде бар, бирок биз аны иштеп чыгууга ошондой техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз жок да. Ошондуктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, сиз Орусияны орус кул деп айтасызбы, батышты башка деп айтасызбы, кандай болгон учурда дагы экономикалык жактан биз мындай каттуу өз алдынчалыкка али чыга албай жатабыз. Анткени биздин машиналарыбыз ошол Орусиядан келген бензин менен жүрөт. Биз мынтип карап турабыз, тиги таблосун канча сом болуп калыптыр, 80 сом болуп калыптыр, 90 сом болуп калыптыр деп. Эгерде ушул темп менен кетсе, дагы токтобой ушундай болуп, тигилер дрондорун атып, Орусиянын нефти базаларын талкалай бере турган болсо, анда дагы бир 10% чейин кымбаттап кете тургандыгы бул айдан ачык эле болуп турат да. Анткени канткенде Орусиянын өзүнүн Крымда, башка жактарда нефти продукцияларын иштете турган заводдору токтоп, МПЗлар бүт дрондор менен согулуп, нефти кымбаттап, ошол бензин продукциялар кымбаттап, алар өздөрүнө жеткизе албай атса, бизге анан кийин арзан берүүгө алардын мындай экономикалык шарты дагы жол бере албайт да. Ошондуктан биз кандай болгон учурда дагы обу жок жанагындай колчоңдогон тойлорду өткөрүп, тиги бу өтө, мен мына азыр Бишкекте дагы көрүп атам, Жалал Абадта деле ошол болчу. Мына азыр аябай ушундай жанакы бүтүрүүчүлөрдүн шаан шөкөттөрү биздин Кыргызстанда дүйнөдө эмне болуп жатат, кандай кыйынчылыктар болуп атат, кантип эртеге эмне болуп калышыбыз керек, ал жөнүндө такыр ой жок, кадимкидей эле жыргал жашоо болуп жатат да. Бул абдан туура эмес. Биз азыртан ойлонушубуз керек, камдашыбыз керек. Мен өткөндө айткам, жазда картошкаңарды көбүрөөк эккиле, муну эккиле деп. Мен мисалы үчүн айылда бир 5 жөөк картошка эктим, помидор иши кылып, колдон келишинче бир
мындай даярдандым да. Мен өтө эле мындай шаан шөкөт тиги буларды жаман көрөм. Эми мен кече күнү эфирге чыгарып койдум эле, группалаштар жолугуп, курсташтар жолугуп жакшы отурдук. Биз эми ойлобогула, күндө эле айда жылда бир 30 канча жылда бир 32 жыл болуптур. Эми жолугуп атабыз. Эми мындай кылалы деп биздин иштеген ошол мени менен иштеген балдар баары пенсияларга чыгып, эми мына деп ошондо дагы көп расход кылып биз кафе, сафелерге эми мындай айтты да, жөнөкөй үйдө кичинекей акча менен анан хейтерлер айтышыптыр, анан ачка калган окшойсуңар, жеп атасыңар деп. Мен мындай натуральный болсун деп айтып койдум эле да, чыгарып койгом. Ошондой бир ашыкча шаан шөкөт ресторан, кафе, тойлорду мына көрүп атабыз. Тиги Калың деген бар, ал миллион сомдорго чыгып атат. Бизде дүйнө эмне болуп атат, эртең кандай болуп кетип атат, башка кандай болот, аны менен такыр ишибиз жок. Биз жанагы күнүмдүк өзүбүздүн бир шаан шөкөткө бөлөнгөн жашообуз менен эле келе жатабыз да. Бензин, газ бул жакын арада кымбатташы мүмкүн. Орусия менен Украина али бери элдешебиз деген сөз болбой атат. Анткени батыш, ошол батыш албетте биздин көрүүчүлөрдүн көбү батышчыл, алар Орусияны жаман көрүшөт, кээ бири орусиячыл, алар батышты мындай сындап келишет. Эми эмне кылалы, ушундай коом экенбиз. Ошол батыш Украинаны өздөрүнүн стратегиялык атаандашы болгон Орусияны алсыздандыруу үчүн мыкты пайдаланып келе жатат да. Бизге кара, бизден үлгү ал, бизден мынт, анан Евросоюзга кошобуз, тигиндей мындай деп, ошол бир тууган орус, ошол славяндар бир тууган элдер, ошол эле Орусия менен ошол эле Украина. Булар славян элдеринин ичинде абдан жакын. Ал эми Польша деле славян элдерине кирет, Болгария деле. Мына кече күнү ошол Европа шериктештигинин эң бир көрүнүктүү, эми алдыңкы Германия, Англия, тиги Франция сыяктуу өтө эме болбосо дагы, Польшанын дагы тарыхта өз орду бар, өзү чоң калк. Ошол Польша тиги берген ак бүркүт деген орденин Зеленскийден алып, калган президенттер беришип, мындай ичара конфликт болуп жатат да, буларда деле ыйкы-тыйкы болуп. Биз силер деле мындай кучагыбызды ачып эле тосуп албайбыз деп Украинаны айтып. Мына ушундай чакта анан кийин тияк мияк дебей биз өз алдыбызча диверсификациялуу мындай саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек да. Этият болушубуз керек. Чынын айтканда мен мына көрүп эле турам, биякта кандай нерселер болуп атыптыр, башкалар болуп атыптыр. Мен мына ишкер досум айтты, ишкерлик боюнча сурадым да. Бул азыр кандай болуп атат, абал кандай, тиги бул мына нефть продукциялары кичине кымбаттап атат, тиги бул деп экономикалык жактан эми ишкерлер менен сүйлөшөсүң да. Мына бир досум ишкер. Албетте азыр дейт жакшы, биз пайызы жок миллиондон акча алдык дейт. Мамлекеттин банкынан пайызы жок. Бул деген менимче Орусияда деле жок болсо керек мындай нерсе, башка жактарда деле. Бул жагынан жакшы. А бирок ушул Орусия Украинанын ушундай согуштарынын айынан аларда дагы экономикалык аябай каатчылык болуп атат да, билинбегени менен. Канчалык Орусиянын экономикасы көтөрүлгөнү менен, билинбегени менен алар дагы кандайдыр бир салыктарды көбөйтүп, бияктан карго менен жөнөтүлгөн товарлар кээде бир ай, 1,5 айга чейин туруп калып, аны биздин Кыргызстандын ички саясатына байланыштуу эмес. Ал сырткы Казакстан, ошол Казакстан чек арасынан өтөсүн, Орусиянын алардын ички чечимдеринен канчалык биз Евразия экономикалык биримдиги, анан мындай, анан биз бир болушубуз керек, эмгек күчтөрү эркин айланыш керек дегени менен алардын ички бизнесмендеринин лоббиси, шовинисттеринин лоббисинин аркасынан ушундай аябай кыйынчылык, каатчылык нерселер болуп атат да. Ошонун негизинде ишкерлерибиздин дагы товарлары өз учурунда өтпөй, канчалык мамлекет жардам берем десе деле кыйынчылык болуп турган чак экен да, мындай ишкерлер чөйрөсүндө. Шаардын инфраструктурасын карап көрсөк, аябай үйлөр салынып, бүт эле мына бүт айланып карасаң, Бишкектин баары эле бажыраган бийик үйлөр болуп кетиптир. Ошол эле учурда абдан пробка көп экен. Билбейм бул пробканы кандай кылып чечиш керек. Азыр мына жолдор салынып, кээ бир жерлери жабылып анан пробка болуп атты. Ал эми мына түштүк магистралы канча жыл мурун, жакынкы эле акыркы жылдары курулган, бул уже абалы мындай, биягынан курулуп бүткүчө ушундай чоң жолдорубуздун абалы начарлап кетип атыптыр да.
Bul degen emne? Bul kandaydır bir çoğun maşinalar oşol жерден kamazlar ötüp buluşat. Başkalar bularga kandaydır bir çektөө girgiş керек bir je geçinde жүрө турган анткени күндүзү аябай асфальт жумшап калат, бирок андай дегениңиз менен баары бир эле күндүзү жумшаган асфальт кечинде эле муздап тоңуп калбайт. Иши кылып кандай болгон учурда дагы өтө чече турган маселелер көп экен да. Пробкалар, башкалар, транспорт иши кылып ушундай жагынан алганда көп ойлоно турган нерселер бар. Ушундай чакта биз обу жок жанагындай нерселерден алысыраак болуп, акылдуураак болушубуз керек деген ойдомун. Каналды колдоп туруңуздар. Бүгүн мен жакшы пландар бар. Табылды Абдыраман Чакеров менен өткөндө дагы сүйлөшүлдүк эле. Эфирибизди көрдүңүздөр. 2000ден ашык просмотр болду. Жакшы. Акырындан сүйлөшүп атабыз. Мына бүгүн дагы тарых боюнча сүйлөшүүгө азыр барам. Бизде ушундай аппараттарды алып иштетип жакшы bir контенттерди тартканга аракет кылып атабыз. Биз менен болуңуздар, каналды колдоп туруңуздар, лайктан басып туруңуздар. Кезекти биз мындай тарых жаатына берсек деген ойлор бар. Саясат, тарых, ушундай дагы кызыктуу нерселер болсо тартып, менин мындай нерсемди көрсөтүп койгула, тиги бу десеңер, мен чын дилимден барып тартып берүүгө аракет кыламын. Жакынкы арада бензиндин арзандашын күтпөңүздөр. Азыраак кичине жанагы Иран менен Американын ортосундагы мамиле ысый калса, кичине дүйнөлүк деңгээлдеги нефти мунай баалары арзандаганы менен Орусия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз, бизге бензин бере турган адамдардын бензини кымбат болгондугуна байланыштуу ар кандай нерсеге даяр туруңуздар. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду. Дайыма жакшы маанайда жүрө бериңиздер, менин каналымдан кетпеңиздер.